Кытайдын Харбин шаарында өткөн аралаш мушташ өнөрү боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык мушкерлер 3 алтын жана 1 коло медальга ээ болушту. 28 июлда башталып 30 июлга чейин созулган турнирге 9 өлкөдөн мушкерлер катышты. Кудайга шүгүр, барган балдарыбыз бардыгы байгелүү орундарды алды. Мелдеш аябай жакшы деңгээлде өттү десем болот. Себеби дегенде ошо Кытай ошо федерациясы тарабынан ошо Азия аябай жакшы жогорку деңгээлде уюштурулуптур. Biz barıp gördük, sözün şu sport ministri baş bolup gelip şu жерде аябай жакшы уюштурду. Балдар биздин кыргыз спортсмендерибиз аябай жакшы өздөрүн көрсөтө алышты. Кече Азия чемпиону болуп, түнү менен жол жүрүп, аэропорттон түшүп эле пресс-конференцияга келген Эдилбек Шакир Маматовдун жүзүнөн чарчоонун белгилери байкалса да, бирок көңүлү ток. Чемпионат Азия Кытайга барып келдик. Ийгиликтер жакшы болду. 3 алтын 1 коло менен келдик. Бизди колдогон кыргыз элине чоң рахмат. Дагы бир чемпиондук курду тагынган Бакберген Усенов атаандаштар күчтүү экенин айтып, аларга кандай ыкма колдонгондугуна токтолду. Биринчи боюм ошо Кытай мушкери менен болду. Кытай мушкери менен уруштум. Андан кийин экинчи күнү болсо казак мушкери менен беттешти. Мен ошо Кытай балбаны менен күрөшүп иштедим. Анткени ал стойкасы жакшы экен. Кытай балбанын стойкасы жакшы экен. Ошон үчүн мен күрөш ыкмасы менен ага ошо күрөш ыкмасын колдондум. Ошо аны күрөш менен уттум. 61 килограмм салмакта жеңүүчү аталган Чыңгыз Бегматов чемпион болуу оңойго турбаганын айтты. Биз весогонкадан аябай катуу кыйналдык. Эртең менен саат 8-де весогонка болду. Биз түнү менен саат 4-кө чейин вес куудук да. Аябай бул спортсмендердин эң оор эмес этабы болот да булчу. Ушул анан бирок эми ошонча мамлекетке баргандан кийин кыргыз элибиздин намысын коргогону болгон күчүбүз менен аракет кылдык. Кудайым буйруп, ушул Азия чемпиону болуп, ушул курду өзүбүздүн мамлекетибизге алып келип турабыз. Ошентип жалпы командалык эсепте биринчи орунду Казакстан, экинчи орунду Кытай Эл Республикасы ээлесе, Кыргызстан үчүнчү орунду камсыз кылды. Биздин өлкөдөн 4 гана спортчу баргандыктан биринчи орунду ала албай калдык дейт Кыргыз Республикасынын ММА жана Панкратион федерациясынын президенти Улукбек Өмүрзаков. Чемпионаттын алдында булар сбор өткөн, ошо Тамгада, Ысыккөлдө. Ошо сборго бир 4 бала барды, 5 бала. Калган барган жок. Бир балабыз ушу виза тапшырганда, аны виза консулга бербей койду. Калган балдары ошо сборго катышпагандыктан биз өзүбүз алдына кое берген жокпуз. Сен алар даярдык көрбөгөндөн биз ал жака алып барабыз, бизге канчалык деңгээлде алар результат бере алат, ошону биз ошону карадык. Эгерде биз командабыз толук кандуу барганда биз биринчи орунду алмакпыз. Себеби биз 2017-жылы биз биринчи орун алганбыз. Чындыгында Кыргызстан буга чейинки Азия чемпионаттарында да командалык эсепте байгелүү орундарды алып келишкен. Өткөн жылы аталган турнир Ош шаарында өтүп, 10 комплект медалдын жетөөсүндө мекендештерибиз алтын медаль тагынып, биринчи орунду алышкан. Ал эми 2016-жылы күмүш медальга ээ болушкан эле. Эми Азия чөлкөмүн эле эмес, дүйнөнү багынтууну биздин мушкерлер максат кылышууда. Бахрейнде чемпионат мир өтөт, ноябрда да өтөт. Ошого катуу настрой коебуз эми. Туура кылып, ошол мирди утушка жана кыргыздын желбиретишке катуу ниет коебуз. Биринчиден ошол биринчи максатыбыз. Аралаш мушташ өнөрүнүн популярдуулугу күн санап өсүп келет. Ошондуктан жайкы Олимпиада оюндарына спорттун бул түрүн киргизүү бышып жетилген сыяктуу. Эми Кудай буйруса ошол эгерде мына биринчи булар азыр спорт аккордко кирип кадамды коюшту, ошо ИМАФ организациясы менен ошо олимпиадалык оюн түрлөрүнө киргизип жатат. Эми бул мурда олимпиадалык оюн түрүнө кирген билесиздер да. Панкратиону Греция биринчи жолу киргизип, кайсы бир жылдарга чейин олимпиадалык оюн катары олимпиада катышып келишкен. Ошо эми кайсы бир шактар менен кетип атат. Кудай буйруса менин угушумча ошо конгрессте 2028-жылкы олимпиадага ушул спорттун түрүн киргизебиз деген пландар бар. Ошентип 2028-жылкы олимпиада оюндарына аралаш мушташ өнөрү кире турган болсо, Кыргызстанга алтын медалдарды алып келе турган спортчуларыбыздан уучубуз кур эмес. Анткени эрежесиз эр уруш дүйнөсүндө биздин өлкөнүн салмактуу орду бар экени талашсыз. Эркин Абдуллаев, Темирлан Бакытов, НТ Спорт.